Саламатсыңарбы балдар? Сабакка болгон аракетиңер кандай? Азаматсыңар. Анда бүгүн силер менен бирдикте тарбиялык саат өтөбүз. Сабактын темасы алтын күз. Сабактын максаты күз жөнүндө түшүнүк берүү жана өзгөчөлүктөрүнө токтолуу. Жаратылышты сүйүүгө жана коргоого тарбиялоо. Эмесе балдар темага көңүл бургула. Күздүн күнүндө айлана чөйрө сары түскө боелуп, айлананы өзгөчө кооздукка бөлөйт. Себеби бак дарактардын жалбырактары ар кандай түскө боелуп, кызыл, сары, күрөң, жашыл түскө болуп, жерге түшкөндө кооздукту жаратат. Көбүнчө жалбырактар сары түс көп болгондуктан аны алтын күз деп аталат. Жай өтүп күз келет. Эртең менен кечинде суук шамал сого баштайт. Күн кыскарып, түн узарат, жалбырактар бүрүшөт, өсүмдүктөр саргарат. Келген куштар жылуу жака кайра учуп кетишет. Эгин жыйналып, мал тоодон түшөт. Арпа, буудай, жүгөрү жыйналат. Пахта терилет, кызылча казылат. Адамдар кышка камынышат. Эмесе балдар, күз келди деген ырга көңүл бургула. Коңур салкын күз болуп, эгин бышып, чөп соолуп, жайлоодогу адамдар жакага көчөр козголуп. Жыйналып эгин күзөтөт, кыштын камын күчөтөт, кылычын алып жалтантып, аркасынан кыш келет. Коңур тартып туш тарап, коон алма жыттанат, аңыз кечип мүнүшкөр бөдөнөгө куш салат. Күз мээрими айланага алтын жаап, айлампадан балык ыргыйт жалтылдап, күнгө бышып түркүн жемиш кызарып, агып барат өзөндө жай калкылдап. Ырыскы чачып айлана, элдердин жүзү жылмайды, кең болсо күздүн пейили, жыл жакшы болот турбайбы? Дегендей, бүгүнкү сабагыбызды балдар аяктадык. Силерди мен түшүндү деп ойлойм. Анда силерге үй тапшырма, күз жөнүндө ырлардан жаттап келгиле, саламатта болгула.